Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Буйруса биз Алматы шаарындабыз. Бүгүн 30-сентябрь. Албетте ыйманчыктын себеби менен мына ушул Жалал Абад областык балдар ооруканасынын көз боюнча бөлүмүнүн башкы дарыгери Айжамал эжекебиз, ал эми ошол эле балдар ооруканасынын ара төрүлгөн бөлүмүндө башкы медсестра эжекебиз, Венера эжекебиз менен кошо келип ушул ыйманчыкты биз операцияга алып келгенбиз. Операция биз ойлогондой мындай бүгүнкү күнү болуш керек эле, ушундай үмүт менен келгенбиз, бирок болбой калды. Анын баарын биз буга чейинки видеолордо сиздер менен түшүндүрүп кеттик. Биз азыр достор, мекендештер, биз азыр Сайран автобекет автовокзалында, Алматыдагы автовокзалында турабыз. Бул жерден Бишкекке карай жолго чыгып атабыз. Бүгүн түз эле барып, буйруса ыйманчыкты ошол детский больницага жаткырабыз дагы. Эртең буйруса жанагы кечеги профессор айткан Бишкектен ошол биринчи операциясы, процедурасы, укол боюнча процедурасын алабыз. Андан нар жагына лазерни жанагы экинчи, үчүнчү процедураларына даярдык көрөбүз. Эми туугандар, биз кече күндөн баштап ойлонуп, бул баланы бир эле ошол профессорго токтолуп калбастан Санкт-Петербургга же Россиянын кайсы бир жерлерине же жана башка кыскасы жеңилирээк жерге ушул 2 айга жеткирбей ушул баланын көзүн сактап калыштын аракетин жасап атабыз. Албетте токтобойбуз, күрөшөбүз. Эми колубуздан келген себебин жасайбыз. Эң негизи ушул баланын көзүн сактап калыш максатыбызчы. Эжеке, андан сырткары Бишкектен көз боюнча дарыгер бүгүн ушул Алматыга кече күнү келген. Бүгүн Алматыда кече профессорлор менен биргеликте операция, көз операциялары болот. Мына ошол операцияга кошо катышат. Ал менен да биз кечкурун сүйлөштүк. Ал врач бүгүн кайрадан Бишкекке барат дагы, баланы колго алып ошол кийинки процедураларын жасайт буйруса. Анын дагы ой пикирин эртең сиздер менен бөлүшөбүз. Эжеке, баланын так акыбалы неме көргөндөй элеми, кадимкидей эле болуп атат. Настроениясы кандай? Настроениясы да жакшы. Өзүңүздөрдө? Бизде жакшы. Жакшы элеби? Эми жыйынтык Аракет кылабыз акырына чейин. Аракет чыгараганга. Бирок биз ойлогон, биз күткөндөгүдөй болбой калды да. Бүгүн негизинен биз бул жакта операцияга киришибиз керек эле. Бирок болбой калды. Эми бул болбой калды эмес, бул точка эмес. Бүгүнкү күнү болбой калды да, бирок күтүш керек экен, ушул процедураларды алып туруп, анан кийин бул жасалыш керек экен. Ушундайбы эжеке? Күтөбүз 1 ай. 1 ай, убакыт берди. Анан жөн эле күтпөстөн жана процедураларын алабыз да. 4 лазер алат, 1 инъекция алат. Ал кайсыл жерде алабыз? Бишкекте. Бишкекте. Эми ошого аракетибизди көрөбүз буйруса. Аракетибизди көрөбүз, анан башка мамлекетке барып, дагы операция кылганга аракет кылабыз. Түшүнүктүү. Эже, Венера эже, мен сизден эч бир дагы сөз албадым да. Баланын апасы катары эле, баланы көтөрүп алып жүрсөңүз, кээ бири сурап атат, бул апасы депчи. Бул бала негизинен канча убакыттан бери бул ара төрүлгөн бөлүмүндө жатат? Сиз канчадан бери бул баланы тааныйсыз? 2 айдан бери. 2 айдан бери. 2 айдан бери жатат. Жакшы эле карап, мындай кол алыңыздар деле бала болуп калган. Өзүбүздүн балабыздай болуп калды да. Көтөрүп эле жүрөсүз. Ооба. Сиздин мойнуңузга жүктөлгөн. Ооба. Урматтуу туугандар, бул Айжамал эжекебиз албетте кошумча баягындай көз боюнча дарыгер болуп келди да, эми бул операцияга учуруна. Ыйманчыкка негизги жанагы доверенность берилген, бул Венера эжекебиз. Апасы болуп, азыркы учурда мындай кызматын аткарууда. Эми кана эле өзүнүн апасы кошо жүргөндө башкача болор беле, балким, дейм, Алланын буйругу. Апасынын мээрими болгондо, апасынын эне сүтү жанында болгондо, эне сүтүн эм турганда такыр башкача жыйынтык болобу беле дейм. Ойлойсуң да, ой деген күлүк да, ойлойт экенсиң. Бирок кантсе да аракет не дедиңиз эжеке? Ооба, эми аракет кылабыз да. Жагы врачтар чечет эми Бишкектен. Врачтар чечет. Ооба. Анда таштап койбойбуз, а? Жок. Түшүнүктүү. Биз анда машинабызга сүйлөшүп жүрүңүздөр. Бул жакта дагы бизди өткөндө тосуп алган, кайра эле узатып аткан. Чолпонжо кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Ыйманчык боюнча угуп атасыздар. Угуп атабыз. Бүгүн операцияга кирет элек деп күтүп аттыңыздар эле. Ооба, бүгүн операцияга кирет деп жакшы ниет менен келсек, операция болбой калыптыр. Эми Алла пешенесине жазганын көрөт. Бирок жакшы эле аракет кылып атасыңар, атайын ошол жактан келип, силер деле аябай
капа болуп настроение болуп кетти асыңар. Силерди көрүп менин да настроением түшүп калды. Эми Кудайдан, баары Кудайдан. Элчор ака, салам алейкум, кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Жакшы, рахмат өзү. Кантиңиз? Жакшы. Алла разы болсун сиздерден. Ушул тосуп алып, бүгүн кайра убактыңыздарды бөлүп, отелден автовокзалга алып келип салып атасыздар. Эми бала боюнча маалымат уктуңуздар да. Бүгүн бирок операцияга барып, операция процедурасында ошол жерде тур саак деп өзүңүздөрдүн баягы мындай ичиңиздерде кыялыңыздарды азыр айтып келдиңиздер да. Ушундай күткөнсүздөр да. Өзү негизи жакшылык күттүк эле бу. Удачный болуп, Кудайым жардам кылып операциясы болот дедик эле. Тагдыр экен, бала туулгандан баштап тагдыр ушундай болуп калыптыр. Эми Кудай буйрса, дагы бир жакшылыгына чечилип калар. Буйруса. Аман эсен жолуңуздар болсун, жетип алыңыздар. Не дейбиз, башка эле жок. Калган Алладан баардык нерсе. Эң туура айттыңыз, урматтуу мекендештер, эми бир үмүтүбүз Алладан. Могул видеолордучу бир күндө 50 миң, 100 миң деген киши көрүп атат да, 100 миң мусулман көрүп атат да. Урматтуу ар бир көрүүчү ушул 100 миң деген, 50 миң деген ушул кишилер, инсандар, эл жакшылары, момундар ушул наристе үчүн келиңиздер бир сонун керемет дуа кылып туруңуздар да. Балким бул баланын көзүн операциясыз Аллах Таала ачып коёр иншалла. Ошон үчүн ар бириңиздер дуа кылып туруңуздар. Мен сиздерден ушуну суранам. Бул 2 айга жетпей балким эми шифаны берүүчү Алла дейт го. Туурабы? Бир тамчы суу менен деле берип коюшу мүмкүн. Мына малютка деп коебу, мына ичип аткан, Ушул малютка аркылуу деле шифасын Кудайым берип коёр балкимчи. Анан эми келечектеги тагдыр кече күнү директор менен сүйлөшкөндө эми бул боюнча дагы алдыда сүйлөшөбүз. Балким бул операция болбой калса, эми болсо деле, эгер апасы өзүнө албай калган болсо, бул дом малюткага өтөт да ошточу. Анан дагы деле багып алат элем дегендер көп болот. Мына жада калса, бул агаларым деле багып алса каны эле бирок мыйзам жол бербейт да негизиненчи. Булар өздөрү деле түшүнөт. Ошон үчүн баарын туура түшүнүңүздөр. Рахмат анда эмесе, Элчор ага. Аман болуңуздар, жакшы болуңуздар. Кылган кызматыңардын акыбети Аллахтан кайтсын үкөм. Рахмат. Кыздар силерге да рахмат. Түнү менен ийин экен, бул иманчы деген түнү менен карап чыгат экен. Эме Бенереже. болуп, Бенереже. Рахмат бардыгаарга. Алла разы болсун, бирок ушу токтобостон ушу бала жакшы болуп кеткичи аракетиңерди кыла берсиңер. Буйрусайм, турбайбыз. Токтоо жок, ыйманчык үчүн күрөшөбүз. Ыйманчыкка сөз бергенбиз. Ыйманчыкты мына карагылачы. Эчтекени сезбей. Байкуш. Чоң адамдай эле, Элчор ага. Уктайт экен дагы. Түнү менен уктабай чыгат экен да ыйлапчы. Баары бир энем эримни күтөт экен да бала. Мейлиңиз анда, Элчор ака. Чоң рахмат ака. Алла разы болсун. Кызматыңыздардан Алла разы болсун. Ооба, жакшы жүрүңүздөр буйруса. Кудайым ак жол берсин. Мекендештерге салам айтыңыздар. Казакстанда мекендештер деле балким күтүп атса кергиле. Маалымат берип коесуздар буйруса. Боптур. Мейлиңиздер. Мейлиңиз Чолпонжа? Акболакка болду. Боптур, мейлиңиз тынч болуңуз, Боптур, мейли, жакшы туруңуз. Урматтуу туугандар, биз азыр буйруса ушул Алматы шаарынан Бишкекке буйруса мына ушул ак жол пунктунан өтүп алдык. Кудайга шүгүр. Эми биз буйруса бүгүн кеч болуп калды. Эртең менен эрте Нижний Жалдагы детский больницага баланы алып барабыз. Анан ал жерден сиздер менен толук көргөзүп турабыз. Албетте бала кандайдыр бир кыйынчылыктары сезилип аткандай уже азыр 2-3 күндөн бери жол жүрүп ыйлабаган эле көрүшүлүк. Кээ бир учурда ыйлаган учурдагы болуп калып атат. Кыскасы, эртең биз немеде больницада буйруса көрүшөбүз. Мынакей ыйманчы келип атат, жакшы элеби? Иә. Жакшы. Эчке жакшы келип алсыздар Кыргызстанга? Сон кичине чарчап калдык. Буйруса. Ушундай достор.
эртең буюрса больницадан дагы сиздерге маалымат бөлүштүрөбүз. Анан туугандар, эми бул менен эле баардыгы жыйынтыкталды, бүттү. Эми операция болбой кала турбайбы деп ойлобоңуздар, күтпөңүздөр. Биз аягына чейин күрөшөбүз. Азыр Санкт-Петербург менен сүйлөшүп болуп атат. Дагы келат, ойлоп келдим. Ошо Өзбекстан, Андижанда да глазной күчтүү больницалар бар. Балким ал жака алып кирип чыгабыз. Кыскасы ушул 2 ай аралыкта көзүн операция жасатып, көзүн сактап калышыбыз керек. Ушул үчүн баарыңыздар дуа кылыңыздар. Ар бирибиз күрөшөлү иншалла.